Буга чейин Бишкекте калкты тейлөө борборлорунда жумалап кезек күтүү кызмат көрсөтүүнүн сапатына байланыштуу түрдүү нааразычылыктар айтылып келген. Буга башкалада мындай борборлордун аздыгы жана жарандардын көп кайрылганы себеп болчу. Маселени алдын алуу үчүн мамлекет Бишкектеги Элдорадо соода борборунун имаратын мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты тейлөөчү борборуна айландырды. Мекеме мурда бажы кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимовго таандык болчу. Бүгүн борбордун ачылыш аземи өтүп, ага өкмөт башчы Улукбек Марипов да катышты. Ушул борбордо 25тен ашык мамлекеттик кызмат көрсөтүлөт. Мисалы, күбөлүктөрдү берүү, паспорт алуу, туулгандыгы, никеси тууралуу, андан сырткары пропискага туруу, ошондой эле үй жана башкаларды каттоо. Андан сырткары дагы бир катар справкаларды жана башка кызматтарды алууга болот. Булар менен бирге ушул документ алууга керектүү кызматтардын баары ушул жерге жайгаштырылды. Банк, нотариус, даректик, маалымат бюросу, сүрөткө түшүү, кср көчүрмө, юридикалык консультация, котормо жана башка ушул адамдар ар жакка чуркабай ушу бардык тейлөө кызматтары бир жерде бүтсүн деп ушундай жакшы шартта ачылып атат. Эми бул борбор күнүнө 1,5 миңге жакын адамды тейлеп, 25ке жакын мамлекеттик кызмат көрсөтө алат. Алар паспорт жана күбөлүк алуу, каттоого туруу, нотариус жана башка кызматтар. Мекеме толук автоматташтырылган жана жарандар үчүн документ алууда баардык жеңилдиктер каралган. Мындан тышкары акысыз юридикалык жардам бөлүмү да ачылды. Бул жерде Юстиция министрлигинин кызматкерлери иштейт. Предоставляется гарантированная государственная юридическая помощь. Юстиция министрлиги тарабынан кепилденген мамлекеттик юридикалык кызмат көрсөтүү сунушталып жатат. Бул толугу менен социалдык колдоого муктаж жарандар үчүн акысыз түрдө өтөт. Аларга ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, жашы жетелектер, интернатта жашаган жарандар кирет. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү да айта алабыз. Жыл аягына чейин кызмат көрсөтүүнүн баардык түрүн камтыган мындай борборлордо республиканын баардык аймактарында ачуу пландалууда. Жакын арада биринчи этап менен Нарын, Ысык көл жана Чүй облусунда 9 борбор ачылат. Ал эми жаңы ачылган борбор Инфоком мамлекеттик ишканасынын балансында өткөрүлгөн. Калк тейлөө борборун ачууга ушу Бишкекте өзүңүзгө белгилүү болгон көптөрүн биз арендага алып келгенбиз да. Бүгүнкү күндө ушу бүгүн ачылып аткан Калк тейлөө борборунун объектисин, имаратты биздин балансыбызга 1 ай болду өткөнүнө. 1 айлык мөөнөттө ушу Калк тейлөө борборун мамлекеттик Инфоком мамлекеттик ишканасынын өздүк каражаттын эсебинен толук ремонт жаңы жасалгаланып, мебелдердин баары сатылып алынып, ушу 1 айдын ичинде ишке берилди да. Өкмөт башчы Улукбек Марипов имараттын биринчи кабаты калкты тейлөө борбору болсо, экинчи кабатын ишкерлерди тейлөө борбору болоорун билдирди. Ал жерде 12 мамлекеттик орган ишкерлерге тейлөө кызматын көргөзөт. Мындан тышкары көп функционалдуу борборлор жакын арада Бишкек жана Ошто ачылат. Жезгүл Мадинова, Самат Дөлөт Акунов, 5 канал.